Берсин анан кызга 40 жерден түйдө бардыгыбыз үйдөгү бала чакага көчөдө болобу жана ошолорду айтып тарбиялап иманга чакыралык. Жалпы ошо элибизге кыздарыбызга иман берсин. Сіздер айтып атпайсыздарбы, аял канткенде өзүнүн баркын табат депчи. Аял эң биринчи дин менен жашаганда анан кийин баркын табат да. Биз айтып атабыз, жүрөгүбүздө иман болсо болду, биз бактылуубуз деп. Жок, качан дин менен толук жашаганда адам аял өз бактысын табат. Күйөөсүнө дин менен мамиле кылганда, Алла Тааладан коркуп, балдарына дин менен тарбия бергенде, коомго диндеги жашоо кандай болсо ошо менен жашаганда анан кийин аял бактылуу болот. Көчөгө чыгып, эл менен саламдашканда дин менен жашайт, үйгө келгенде күйөөсүнө мамиле кылганда дин менен жашайт, Алла Тааладан коркуп, анан кийин ошондо аял бактылуу болот. Башка жолдо бактылуу болот. Алла ыраазы болсун. Кээ бир диндеги аялдар мынтет экен. Мына Куранда эркек киши багыш керек, аял киши эч бир кыймылдаш керек, даже өзүнүн баласын да эмгиспеш керек деген хадиске таянып, анан ошо күйөөнө ошондой мамиле кылыш керек дейт да. Аял киши өзүнүн баласын да эмиспеш керек дегенге кошулбайм. Аял киши баласын төрөш керек, баласын эмиш керек, баласына туура тарбия бериш керек. Ал бала коомго, динге кызмат кылган бала татыктуу тарбия бериш керек. Кээ бир кыздар мына күйөөгө чыгып алып айтат экен да. Дини бар кыздар күйөөгө чыгып алып айтат экен да. Исламда аял киши эч бир иш кылбаш керек. Бүт баарын күйөө багыш керек. Аял кишинин ордунда кылбаш. Ошо ушинтип айтылган деп айтып атпайбы? Ага мен кошула албайм. Мен өзүм оюмду айтайын. Аял киши үйдүн ичинде кызмат кылыш керек, эркек киши үйдүн сыртындагы финансы, башка жактагы каражаттарын менен камсыз кылып берип туруш керек. Жакшы, чоң рахмат. Мен сөзүмдү 4 сабыр менен жыйынтыктагым келип атат. Бул дүйнөдө жашап өткөн жемиштүү, бар нерсени жүрөк менен сезишчү, бул дүйнөдө эне деген ыйыксат, бут алдына басып турчу бейишти демекчи. Биз ар дайым ушу энекелерибиздин бут алдынан бейишти изделичи. Барыңыздардын жүрөгүңүздөргө иман толсунчу. Эч качан сыйыбызды кетирбей, аял деген атыбызды жерге тепселетпейличи демекчимин. Шарият менен жашаса, үй бүлөдө балдарын шарият менен тарбияласа, бүт бардыгы шарият менен болгон болсо, ал эне кадырлуу бактылуу болот. Анын балдары деле ошо кадыр баркка жетет деп эсептейм. Ошо шарият менен жашаган балдар, энесин уккан балдар. Кээ бир кыздар бар да, энесин укпайт. Кээ бирөөлөр байлар бар. Ошол байлардын кыздары бузулуп, ошол байлардын балдары бузук жолдо жүрүшөт. Ал кедейлердики эмес, байлардыкы. Ошон үчүн мен айтат элем да, ошо байлар дегенде келсе иманга. Анан кийин өздөрүнүн балдарын туура тарбиялашса, анан ошондо барып коом оңолот беле дейм да. Сиздерге тарбиялатса, Биз колдон келсе тарбиялайлы деп эле турабыз, эми ушу балдарга, кыздарга иман берсин. Рахмат. Айт, чоң рахмат. Аял заты билим алыш керек. Андан кийин окуусун бүткөндөн кийин турмушка чыгыш керек. Балалуу чакалуу болуш керек. Турмушка чыккандан кийин уже сыйлуу болот да. Конок арса дагы, үй бүлөсүнө, өзүнүн үйүнө келсе дагы сыйлуу болот. Анан кыргыздарда кыздар деген такыя кийишкен. Андан кийин турмушка чыгарда шөкүлө кийишип чыгышкан. Анан кийин келин болгондо, келин жаңы келгенде гана астына жолукту салынып отурушкан да. Андан кийин мына астында апалар отурат го, жашынакай аркасына жолукту салынышып алган. Андан кийин майрамдарда улуу адамдар элечек кийишкен. Анан хиджаб деген сөз кыргыз тили үчүн жаңы сөз болуш керек деп ойлойм да. Жаңы терминби? Термин болуш керек деп ойлойм. Сиздин көз карашыңызда? Менин көз карашымда жолукту аркасына салынып. Канчада күйөөгө чыгыш керек? 25, 30та? Менби? Канчага чыгыш керек? Канчада? Канча жашында? 20 жаштан кийин, 23-20 жашта туура эле болот. Ошондо баланы кантип багыш керек, ошону да билип калат кыздар. Ошого чейин такыя кийип жүрүш керек. Жок, ага эми азыркы учурда, мурунку учурда айтып атам да, мурунку учурда кыргыздардын кыздары такыя кийишкен. Эмне кийбей калды? Азыркы учурда эмне үчүн кийбей калды? Ушу заманга жараша. Заманга жараша. Анан бул жакта врач эжеси айтып кетти, мындай колдору кичине ачык болсо, анда каны бузулуп кетет деп. Мен буга эме кошулбайм. Кандай бузулган жокпу? Кошулбайм. Тескерисинче күндүн нурун алыпса, анын иммунитети көтөрүлөт. Адам жан дүйнөсү менен таза болуш керек дегенге кошулам да. Форма менен эмес, жан дүйнөсү менен таза болуш керек. Бул дүйнөдө дагы, шариятта дагы эч кандай күнөөгө тартылбайт деп айтасыз. Туура мен кошуламын. Эгерде аял киши деген эмиспесе дагы, үйдө жолук салбай же күйөөсүнө эме кылбаса дагы болот. Бирок ошону кылыш керек, бирок мээрим тартып күйөөсүнөчү, мындай айтканда, с любовью жасаш керек да бүт нерсеничи.
ошондо гана татыктуу болот деп ойлойм. Андан да кыздар деген канча жаштан баштап күйөөгө тийиш керек деп ойлойсуз? Мен ойлойм да, кыздар деген эки возраст болот, биологический, анан фактический депчи. Мен ойлойм, биологический возраст жеткенде эле гана тийиш керек деп ойлойм, а фактический возраст келгиче Кыргыздын кыздары ушул канча жашта жетип калып атат? Эми медицина жактан алып караганда 12-13 жаштан эле жетилип баштайт. Мен ойлойм, бирок ал жакта деген психологический жактан жетилет болот да, ал учурдачы. Эми ойлогон ойдун баарын кыстаган турмуш жеңет да. Мисалы үчүн бул 2-2-ни коштуң 4 деген суроо эмес. Мисалы үчүн мен 17ге чыгып калдым дейли, мейли кыргыздын кыздары 16га чыкканда көбө тийиш керек. Мүмкүн мен үй бүлөк шарт боюнча 17ге чыга электе тийишим керек деп тийип кетүүгө болбойт да, ар кандай шартка байланыштуу. Андан кийин билим ал, билип ал, билимсиздин жолу тар дейт, эң биринчи билим керек. Андан кийин өзүң эч нерсени билбесең балаңа кайсы тарбияны бересиң? Мисалы үчүн бир ата айткан экен, ата балдарын айтат да, ата ушинтип бизге сонун апа тандап бергениңизге чоң рахмат дегенде айткан экен. Мен сенин балдарым менен балалуу боло электе эле мен силерге мыкты апа тандап койгом депчи. Ансыңарындай эркектер дагы жөн эле эки жакта карап жүрөрбөй, жашынакай аял алсын. Андан кийин ошондо гана үй бүлөнүн очогу бүтүн болот. Сиз сыяктуу, Жакшы. Мына илгери эч кимдин диплому болгон эмес да. Биздин чоң аталар, чоң энелердин бүт баарын эч кимдин диплом болгон эмес. Ал деген канчанчы кылым? 70 жылдан баштап. Азыр деген 21 кылым, туурабы? Эмне деген өзгөрдү? Угсаң, бирок тарбия аябай жакшы болгон. Аталарын уккан, энелерин уккан, жакшынакай болуп үй бүлө курган, 10 чакты бала менен жашаган, туурабы? Азыр диплом алгандан кийин бүт баары ажырашып атат. Өзгөчө диплом барлар. Эми дипломдор ажырашуунун методун жакшы билет экен деген ойду айткыңыз келип атабы? Андай эмес. Мисалы үчүн ошол 20-кылымда ата-аналар менен энелерин азыркылар салыштырып көрүңүзчү, асман менен жердей. Ошондой эле аларда жашоо менен азыркы башка да. Туурабы? Ал убакта сотка жок болгон, азыры бар. Айырма бар. Бул жөн гана бул жерде убакыт баарын дарылайт. Убакыттын өтүшү менен бардык нерсе өзгөрдү. Биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бузуп атат кыздарда. Дискотека деген бар, жанагы бий деген бар, музыка деген бар. Илгери телевизор жок болчу, музыка жок болчу. Эне атанын жанынан чыкчу эмес кыздар балдары. Жакшы эле болчу беле? Жакшы эле болчу, ыймандуу болчу. Эне аталарыбыз ыймандуу болчу. Мурун качан эле дискотека кино бар эле. Жылаңач кийинип алып азыр жанагы танцыжып атат деп капкактан көргөзүп атат. Ночной клуб деп атат. Жанагы казино дегендерде эркектер бар бузулуп атат, үйлөрүн таштап кетип атат деп тыйдыңар эле. Анан эми азыр мамлекет бузуп атат, керек десе кыздардычы. Жылаңач кийсе мейли, көчөдө эч ким жок, контроль кылбайт. Эмне музыкага кетет. Жана жаман кинолор чет мамлекеттен келтирип аласыңар, диск деген балекетти. Аны көрүшөт. Ошону көргөн кыздар анан кийин кантип бузулбайт, балдар кантип бузулбайт. Ночной бир балекеттерде жүрөт. Ошолордун баарын жоготсо анан кыздарыбыз оңолот эле. Үйдөн чыгып кайка барат алар, чыкканда караңгыда көчөдө отура албайт. Биздин убактыбыз бүтүп баратат, эми бир жыйынтыктап берсеңиз. Мына жаштарды уктуңуз, кыздарды уктуңуз, апаларды уктук. Эми эмне кылабыз? Канткенде биздин апалар, эжелер, кыздар, карындаштар сыйлуу, барктуу болот. Анда кепкесе сизде. Мен ушу айтмакмын, кыз кишиге бир эле жол бар. Жакшынакай болуп жүрүп, кыз кезинен баштап. Анан жакшынакай үй бүлө куруп, анан бала чакалуу болуп, кайын журтка кызмат кылып, кайнене кайнатага. Ошенткенде гана жакшынакай болуп сыйлуу болот. Ошол кызды бүт баары сыйлайт, келин деп сыйлайт, апа деп сыйлайт, жеңе деп сыйлайт, эне деп сыйлайт, абысындар сыйлайт, бүт баары сыйлайт. Анан жанагындай жеңил оокат издеп, үй бүлө курбай, ар кимге сулууланып жүргөн кызды убактылуу эле сыйлайт, 5 мүнөткө сыйлайт, жарым саатка сыйлайт. Анан көп чындап сыйлабайт эч ким. Ошондой сулууланган кызды. Анан жана көп акча тапкан аялды өзүнүн күйөөбү сыйлабайт. Жөн эле акчасы менен пользоваться этет, болду. Иштесең жакшы болуп табып келе берет, ичип жата берет. Ошон үчүн эң биринчи кезекте ошо аялдын өзүнүн жолун билиш керек. Эң биринчи, эң ыйык место бул энелик место. Эне деген эң чоң даража. Ошого биз тазим кылабыз. Бүт эркектер эне дегенге тазим кылат. Ошон үчүн пайгамбар айткан, энеңе деп. Мына ошон үчүн биз энеге, ошондой жакшынакай жүргөн энеге, өзү жана эне болот, бирок жана тамеки чегип жүргөн, мода кийип жүргөн энеге эмес, жакшынакай жүргөн энеге биз тазим кылабыз, биз сыйлайбыз, урматтайбыз, карайбыз. Бүт коом сыйлайт, эгер жакшынакай жүрсө. Анан жанагындай өтө культурный болуп, Европаны туурап жүрсө, эч ким сыйлабайт, өзүнүн баласы сыйлабайт. Мында Европада өзүнүн баласы сыйлабайт. Итти энесинен артык көрөт, итти багат, карайт.
сыйлайт, урматтайт, энесин бакпайт, карабайт. Мына ошондой болуп калбайлы, урматтуу туугандар. Ошо өзүбүздүн жолду билейли, жакшынакай жүрөйлү. Чоң рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизге бөлүнгөн убакытта аяна келип жетти. Бүгүн сиздер менен биз ушул аял заты канткенде сыйлуу, канткенде бартуу болот деген теманы тегерегенде биздин апалар менен, эжелер менен жана карындаштар менен төрүбүздүн коногу менен сүйлөштүк. Сиздер билдиңиздер. Анткени биздин апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштар ыймандуу, адеп ахлактуу болсо, албетте сыйлуу, бартуу болот экен. Жана көп балалуу, чакалуу болсо, сөзсүз сыйлуу жана бартуу болоруна биз бүгүн ишендик. 5 парызды бекем кармоо милдетибиз, Мухаммад пайгамбардын үммөтүбүз. Урматтуу улуу кичүү замандаштар, жүрөктү ыйман менен гүлдөтүңүз деп, бүгүн биз Жаштар сүйлөсүн теле долбоору ушул ыйман кафесинде кереметтүү айда аял заты канткенде сыйлуу жана бартуу болот деген теманы тегерегенде сүйлөштүк. Кудай буйрса биздин айыл апабыз, апаларыбыз, эжелерибиз өзүнүн наркы менен болсо, насли менен болсо, ыйманы менен болсо, албетте сөзсүз бартуу жана даңктуу болот. Урматтуу апалар, анткени биздин данышманыбыз айтат, 5 эненин таманынын астында дейт. Демек, ушул энелерибизди урматтуу жаштар сыйласак, сөзсүз сиз сыйга эгедер болосуз. Кийинки ишембиден жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар.